Кырсык болуп 6 жаштагы бала бучкага түшүп кетти. Ата-энеси элден жардам сурайт. Эгерде колуңуз бош болсо, төмөндөгү номерлерге чалып, баланы издешип коюңуздар. Жана бул видеого лайк басып, видеону жайылтып коюңуздарды суранабыз. Бара албай калгандар дуа кылып отуруңуздар, бала табылып калсын. Кыз кейпине түшкөн транстар, чет элдикти уруп жаткан видео эсиңизде болсо керек. Ошол кыздар транс болуп чыкты. Булар кармалды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. 6 жаштагы бала бычкага түшүп кетти. Бишкектен анча алыс эмес жерде кырсык болуп 6 жаштагы бала бычкага түшүп кетти. Окуя Дмитриевка жана Бутеновка айылдарынын ортосунда болгон. Жергиликтүү активист Жаныбек Эгемердиевдин айтымында болжол менен саат 6-да 9 апрелде ОКМге бала сууга түшүп кеткен деген маалымат түшкөн. Окуя болгон жерде куткаруучулар, милиция жана кайдыгер эмес жарандар бар. Жергиликтүү тургундар баланы табууга элден жардам суранышат. Байланыш телефону +996 709 576 699 Илдар. Чет элдик жаранды токмоктоого шектелген трансгендерлер кармалды. Буга чейин социалдык тармакта окуянын видео тасмасы тараган. Милиция аталган факт тууралуу билдирүү 6 апрель күнү саат 4:30да түшкөнүн, бөлүмгө 2002, 2000 жылы, 2001 жылы туулган жана 1992 жылы туулган чет элдик жаран алып келингенин маалымдады. Иштин материалдары Ленин Риптин коомдук коопсуздук кызматына жиберилгендиги анын жыйынтыгы менен майда бейбаштык негизинде транс аялдарга карата протокол түзүлгөндүгү кабарланган. Аларга эми сот өкүм чыгарат. Мындан тышкары чет элдик жаранга дагы укук бузуулар жөнүндө кодекстин, чет өлкөлүк жарандардын Кыргыз Республикасында белгиленген жүрүү тартибин, эмгек ишин жүзөгө ашыруу же транзиттик өтүү эрежелерин бузуу менен протокол түзүлгөн. Ал 5500 сом айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Өлкөдө жумуртканы импорттоого убактылуу чектөө киргизилиши мүмкүн. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда бул чара жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоого багытталган. Министрлик канаттуулар чарбалыгынын өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүп, натыйжада жумуртканын импорту акыркы 3 айда 1.836.000 болсо, экспорт 8.800.000ге жеткенин билдирди. Булак Спутник Эжи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Токмок шаарында автоунааларды айдап качууга шектелип 22 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, милиция бөлүмүнө 24 жаштагы жаран кайрылып, 7 апрелден 8 апрелге караган түнү Токмок шаарынын Киров көчөсүнө жайгашкан үйдүн короосунан анын Volkswagen Mento үлгүсүндөгү автоунаасын белгисиз адамдар айдап кеткенин билдирген. Ошондой эле арыз менен Токмок шаарынын милициясына 26 жаштагы аял киши кайрылган. Ал 7 апрелде Volkswagen Passat маркасындагы унаасын айдап качкан белгисиз адамдарга карата чара көрүүнү өтүнгөн. Аталган факты автомобиль транспорт каражаттарын айдап качуу негизинде кылмыш иши козголгон. Ыкча миликтөө иштеринин натыйжасында аталган кылмышка шектүү катары 22 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүү айдап качкан автоунаалар табылып, ээлерине кайтарылган. Учурда тергөө уланып жатат. 10 апрелге карата өлкөдө күтүлгөн аба ырайы. 10 апрелде түнкүсүн Ош Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл облустунун айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз Ош, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо карга айланат. Бишкек шаарында жаан жашын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн +8, +10, күндүз +23, +25 градус жылуу болот.
Кара сууда 10 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Ош облустунун Кара Суу районунда жайгашкан Кара Суу канаттуулар фабрикасына тиешелүү болгон 10 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык 2003-жылы 30 айыл өкмөтүнүн айрым кызмат адамдарынын жардамы менен аталган жер тилкеси жеке менчикке мыйзамсыз түрдө өтүп кеткени аныкталган. Акча миликтөөнүн жыйынтыгында жогоруда аталган жер тилкеси мамлекеттик баланска кайтарылган. Булак репортер KG. Баткенде маркасы жок дизель саткан май коюучу жайы аныкталды. Баткен облусунда маркасы жок дизелдик майын саткан авто май коюучу станция аныкталды. Бул тууралуу салык кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, аталган жайда маркасы жок дизелдин көлөмү 12689 тоннаны түзгөн. Ал эми жалпы суммасы 946599 сомду түзгөн. Бул факты боюнча тиешелүү актылар түзүлгөн. Салык кызматы маркасы жок отунду сатуу Кыргызстандын мыйзамдарынын талаптарын бузуу болуп саналарын эскертти. Милдеттүү маркасы жок күйүүчү майлоочу майларды сатуу административдик гана эмес, кылмыш жоопкерчилигине да алып келиши мүмкүн деп айтылат маалыматта. Булак репортер KG. Муфтият эскертет. Мекке шаарына ажылык визасы жок кирүүгө тыюу салынат. Муфтият маалымат таратып, Сауд Аравиянын тышкы иштер министрлигинен келип түшкөн маалыматка ылайык 2025-жылдагы ажылык мезгилине даярдык көрүү максатында Мекке шаарына ажылык визасы жок кирүүгө жана анда калууга 2025-жылдын 29 апрелинен 10 июнуна чейин аралыкта тыюу салынарын билдирди. Бул чектөөлөр тууралуу маалымдоо боюнча Сауд Араб падышалыгына сапар тарткан жарандарга Саудиянын мыйзамдарын сактоого чакыруу менен бирге Сауд Араб падышалыгынын жаңы талаптарына ылайык ажылык амалын ажылык визасыз аткаруу мүмкүн эмес экендигин эскертебиз деп айтылат маалыматта. Бактыбек Өгсөнович, мен сизге кеңеш берет элем да ушул социалдык сеттерде, соцсеттерде, интернетте ар ким өзүнүн оюн айта берет, дей берет, анан ошонун ар бирине жооп берип отуруштун эч кандай кажети жок. Эгерде баардык сындарга айтылган сөздөргө жооп бере берсек, мен мисалы үчүн баарыңыздар билесиздер, бүт Кыргызстандын эли билет, мен эч качан жооп бербейм. Себеп дегенде айта берет, дей берет. Мен Кудайдын алдында, өзүмдүн абийимдин алдында туура иш жасап аткан болсом, эч качан жооп бербейм. Айта берсин, жаза беришсин, андан эч кандай алардын кадырын көтөрүп, аларга жооп берип, бир 150 лайк менен 150 комментарийдин кулу болуштун кереги жок. Элге, мамлекетке татыктуу кызматыбызды аткара берели, убакыт көрсөтөт. Экинчи микрофон. Кыргыз-өзбек чек арасынан жүздөй таш бака алып бараткан киши кармалды. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда ал аквариум таш бакаларын полиэтилен баштыгына салып алып, Өзбекстанга бейтааныш адамдын өтүнүч менен алып баратканын билдирген. Бирок жанында документтери болгон эмес. Таш бакалар тиешелүү органдарга өткөрүлдү. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Менин аты жөнүм Токтогулова Атинай. Мен сиздерге кайрылуумдун себеби кызым азыркы учурда катаракта оорусу менен жабыркап келет. Кызымдын көзүн тез аранын ичинде операция жасатпасак, абалы күндөн күнгө оорлошуп баратат. Операциясына $3000 суммадагы каражат керек болгондуктан мен сиздерге кайрылып жатам, урматтуу кыргыз элим. Сиздер үчүн 50 сом, 100 сом кичине суммадагы акча болсо, мен үчүн чоң суммадагы акча болуп жатат. Кайтыкери карабай ошо кызымы жардам колуңузду суна кетиңиздер, урматтуу кыргыз элим. Бала ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт, ошо эч бир энени бала менен сынабасын. Сиздерден кайрымдуулук сурап кетем, урматтуу кыргыз элим. Менден кайтпаса дагы ушу Аллах мага кайтсын.
Реквизит карталардын баардыгы өзүмө тийиштүү. М-банк 19-20 Т деп чыгат. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 37-98 Орунбек деп чыгат. Өзүмдүн инем ал азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп келип жатат.